Жалпыңыздарга салам. Супара каналынын онлайн радиосунун ар бир угарманы, көрөрманы, саламатсызбы? Супаранын эмгек жамааты бир аз эс алуудан кийин өз ишмердүүлүгүн кайрадан улантууда. Белгилесек, редакциябыз Москва шаарында жайгашкан. Көрсөтүүнүн алдында сиздерге учкай маалымат беле кетели. Эгерде сиздер кандайдыр бир теманын алкагында талкуу жүргүзөм десеңиз, же болбосо жакындарыңыздын өздүк майрамын өзгөчө куттуктагыңыз келсе, той мааракелерде дагы белек катары кандайдыр бир оригиналдуу куттуктоолорду жолдойм десеңиз, анда Супара каналы сиздердин кызматыңыздарга даяр. Студиябыздын эшиги ар дайым ачык. Болгону сиз +7926 924 72 80 дал ушул номер менен байланышып, биз менен билектериңиздерди тартууласаңыздар болот. Студияда Надира Бегим Капарова дагы бир ирет. Саламатсызбы? Сен мага керексиң, турмуштун ызгаарынан коргош үчүн, чалынсам тоскоолдорго колдош үчүн, иленип карегинен адамдардын сезимим ылайланып солбош үчүн. Сен мага керексиң, тагдырда майдаланып калбаш үчүн, беттеген максатымдан танбаш үчүн, түйшүктү ат көтөргүс жүктөп алып, күч кетип башты жерге салбаш үчүн. Сен мага керексиң, эргиткен сүйүүрүн жазыш үчүн, махабат кенин бирге казыш үчүн, дем берип кээде чөгүп турган кезде жарк этип көңүлүмдү алыш үчүн. Сен мага керексиң. Биз бүгүнкү эфирде белгилүү акын жазуучу Зарыл Өмүралиеванын жогорудагы ырсаттары менен баштадык. Буга негиз бар. Анткени бүгүнкү көрсөтүүбүздүн өзөгүн үй-бүлө маселеси түзмөкчү. Студиябыздын коноктору бактылуу жубайлар Алмазбек Бакиров менен Жамиля Масирова. Белгилесек, үй-бүлөдө бүгүн кош майрам. Жамиля же өздүк майрамы 50 жылдык юбилейин белгилесе, ал эми бактылуу жубайлардын бирге түтүн булатып жашап жатышкандарына 30 жыл болду. 30 жыл айтканга оңой, бирок анын 30 жылдын ичинде толгон окуялар бар экендиги анык. Алмаз мырза, Жамиля же студиябызга кош келипсиздер. Маанайыңыздар тим эле сонун экенин сурабасам деле көрүнүп турат, ошондуктан дароо суроолорду бат-баттан жадыра берейин. Айтсаңыз, Алмаз мырза, кырчындай бир сонун жигит мезгилиңиз. Ал эми Жамиля же суйкайган пердей, сулуу, назик, айым. Анан көрүштүңүздөр, жолугуп калдыңыз, анан бир аз өзүңүздөн кетип кайра өзүңүзгө келсеңиз керек. Ушул суроонун өзөгү ушундан болсун. Кандай таанышып калдыңыздар? Рахмат сурооңузга. Мен ушу Советтик армиянын катарынан келгенден кийин ушу Кара Көл шаарына барып, завод Достук деген бар эле. Ошол жерге жумушка орношуп, ошол жерде иштеп калдым. Анан Кудай насип буйругу экен, ушу Жамиляны бир көрүп, бир карындашын тааныштырган. Андан жөн эле таанышканбыз. Андан кийин жөндөн эле автобуска чогуу чыгып калабыз. Кудай таала өзү кошуп аткан экен да. Концертке барсак дагы жакын отуруп калабыз. Ошентип Кудай таала кошуп таанышып, Кудай буйруса быйыл 30 жыл болот. Чогуу бирге түтүн булатып атканыбызга. Ошо кыскача ушундай. Жамиля же кандай келин болгон? Турмушка канча убакыт сүйлөшүп, андан соң турмуш курдуңуздар? Биз бир 6 айдан көбүрөөк сүйлөшүп жүрдүк. Бирибиз жакшы таанышып. Андан кийин биздин сүйлөшүп жүргөнүбүздү угуп, мен атам аябай грамотный киши эле, ошо совхоздо бухгалтер болуп иштечү. Ошо келип, мен сүйлөшкөн кызымдын ата тегин сураштырып, көрүп, анан бир чоң кайнагам илгери поссовет болуп иштеген. Ошол экөө классташ болуп чыгып калды. Илгери чогуу окушкан экен. Анан кийин ошо ак батасын берип кетти. Анан ошо менен баш кошуп калдык. Алып бара берди койго. Демек, болочок жубайыңызды алдын ала сураштырып, билип, андан соң ата тегин билип, сураштырып. Ооба, кыргыздарда бул абдан маанилүү. Ал эми биринчи ата эне болгондогу сезимиңиздер кандай болгон? Ал любой эле эркек адамдын эмес болсо керек, тилеги. Биринчи эркек уулду болуш. Ошо көпчүлүк катары мен дагы
эркек уулду болгондо аябай дегенде коллектив менен жууп аябай сүйүнүп жанагы роддом экинчи этаждын айнегине көргүм келип ушундай ошо экинчи этажына чыгып барып калгам. Неме менен бактарга жабышып мынтип башымды созуп карап Жыгылып кетейин деген кооптонуу жок. Коллектив менен Көргөндөрүң жуугабыз. эмнешкен? Ооздор ачылып калса керек. Акшерка эки баланы көтөрүп келатыр да. Акшерка эмес эме. Илгерки детский медсестралар болчу. Муну көрүп алып коркуп кетти. Кокуй, бул түшүп кетет экен, кандай балекет бала эле. Түш деп кыйкырады. Чоң эже болчу. Түшкөн. Суроо менен Жамиле эжеге болсун, келиндик доор кандай экен, кыз жигит болуп жүргөндөгү доор кандай экен, Рахмат. Мен эме келиндик доорду 1 ай эле болдум. Кайнтамдардын колунда, анткени экөөбүз тең шаарда шаарда иштеп калган үчүн экөөбүз заводдостук. Чоң 3000 киши иштейт анда. Мен ошол жерде повар болчумун. Бул ошо эки экөөбүз чогуу киргенбиз. Андан кийин 1 ай эле турдум кайын журтумда. Андан кийин балалуу болгондон кийин барып 1-6 ай туруп келдим. Анткени илгери батир табыш кыйын болчу бизде. Бүт орустар жашачы, анан кичине ошондон кыйналып, анан мен бул иш жумушунда калды, мен 6 ай барып жашап келдим. Анан кайненем аябай жакшы киши. Кылдың да дебейт, кылбадың да дебейт, бирок өзүнүн эмеси менен сезчү. Жана кайнатам адамдын кадыр баркын билген кыйын киши болчу да. Көзүнүн баскан турганын бүт билип турчу да. Келиндик доорду ошо андай деле запкы көргөн жокмун. Эми болот. Жеңил оокат эч жерде жок. Кайнэжелерим менен, же бир нерселерим менен бир нерсе болуп калышы мүмкүн. Так эме болгон жок. Үй бүлөдө эми кыз жигит болуп жүргөндөгү доор башка, ал эми үй бүлө кургандан кийинки доор башка да эми пикир келишпестиктер болгондо, өзгөчө жаңы турмуш курган мезгилде кандай кылып чечет элеңиздер? Болот да болгон. Көркөлөр келип калды. Эми болот. Сладкий жизнь жок да. Бир күнү 10 күн турсаң, 10 күн ширин жашоо деп коет го. 10 күн эркелейсиң деп коет го. Бул бирок экөөбүз кичине айтыша кетчик. Бирок 18 жыл биз мындай катуу урушкан жокпуз да, анткени. Мен эсимде да, эми баягы эстейсиң да, ат жактары мага экөөбүз айтышып калсак эшикке туруп алчумун деп, барбайсың эч жака депчи. Эми депчи. Кетем дегенде. Анан ошентип эч жака бир да төркүнүмө арызданып барган эмесмин да. Наоборот, караганда азыр сразу деп ыйлай берем. Кандай сапаттарын баалайсыздар бири-бириңиздерди? Сапаттарыңыздар жакшы, кайсы жакшы сапаттар? Сен айтчы да кой. Туура. Ошо мен келинчегим ушу дайыма жылмайып жүргөнүм мага жагат. Ошо настроениясы жакшы болсо мен да ошо жакшы жүрөм. Анан кылган иши, уюштургучтугу, тамак эң главный ошо тамак жасашы баат аябай даамдуу болот. Анан жана ошо уюштургучтугу ушундай бир жакшы корпоратив вечерлерди аябай жакшы уюштурат да. Анан үйдө жасалгаларына да аябай уста. Мен жумушка кетип кайра келсем үй башкача болуп калчу да. Бир жолу анан курулуш жагына да кыйын. Ушундай уюштуруш немеси бар да. Бир жолу ошо жумуштан келатсам, менин гаражымда 2 киши үстүнө чыгып бузуптыр. Анан эмне болуп атасыңар десем, бул акча берип буздуруп атыптыр. Жаңы салдырам депчи. Анан жаш кезде дагы неме ошо мен жумуш иштейм да, жумуш семьяны багыш керек. Үйгө келсем үйдү чамтар теңтеп, баарын перестройка алып, комнаталарды буздуруп, ушундай неме жагы бар. Бир нерсени өзгөртүп туруш керек да, жакшы жагына ушинтип, жакпаган нерсесин сразу бузуп, кайра оңдоп, башкача. Мындайча айтканда жаны тынбаган, ар тарабынан төрт келген энергиялуу айым экен да. А сиз жолдошуңуздун кайсы сапаттарын баалайсыз? Жолдошум эми мен балдарыма дайыма айтып келем да, атаңарды тарткыла депчи.
тазалыгы эчтеңгилер менен бул эме туфлисин карасаң таза келет да. Адамдын эмесин туфлисинен байка дейт го. Анан эме 100% кошулам сөзүңүзгө. анан эме эртең менен мисалы үчүн азыр деле 4-тө туруп кетет ишкечи жумушка. Автобуста иштейт, анан 4-тө туруп кетет. Кайра кеч келет. Анан балдарым айтып берем, атаңардай жалкоо болбогула. Ошон үчүн атаң жалаларың ийгилик менен жетип келатабыз. Биз мисалы үчүн бир чоң болуп иштесең, бир сабашка кылып же бир нерсе акча табат го, биздики андай эмес да. Бүт ар кейик. Анан ушундай болгула, ушинтип эле дей берем. Ошонусу жагат агым кейик, анан үй бүлө дегенде өгүздөй үчүн бар деп коет го. Жакшы ошол жагы жагат. Анан калаганын эми турмушта тараза жакшы жагы көп болсо жашайт экенсиң да. Ошон үчүн эркектер жакшы жагын көбүрөөк кылыш керек да. Туура. Үй бүлөдө эркектин ролу, милдети кандай? Өзгөчө азыркы жаштарга бир аз сабак болсун деп айта кетсеңиз, анткени көп жерде иштептирсиз өмүр жолуңузда. Эң биринчи очередте үй бүлөң болуш керек. Үй бүлөнү эркек болгондон кийин үй бүлө сенин мойнуңда. Анын үчүн эмне кылыш керек? Тажабай, тынбай ошо эмгектениш керек. Чыдамдуу болуш керек. Анан ошо кыйынчылыктарга чыдаш керек да. Мен негизи эле ушундай деп ойлойм. Кыйынчылыктарга чыдап, анча-мынча көңүл бурбасаң, анча-мынча ушактарды кулагыңдын сыртынан чыгарып койсоң, бир көзүң менен көргөндү бир көзүң менен көрбөй койсоң эле баары жакшы болот. Ушундай деп ойлойм. Бирок кыйын деле эч нерсеси жок. Ата ырыскы тактысы дейт, анан эне үй бүлө бактысы деген сөз бар да. Анан аял киши мисалы колдун тонун куту деп айтылып келет да. Үй бүлө деген мисалы чакан мамлекет да, аны бекемдөөдө аял киши эмнелерди жасаш керек? Мисалы мен өзүм билгенден карьерасын чекит коет, тааныштары менен байланышты токтотот дегендей да. Дагы эмнелерди кылыш керек? Ой, эме анткени жолдошуңа башып жашайсың да. Антиси болбойт. Эми бизди аял кишини Алла Таалам ошончо жаратыптыр да. Алла Таалам эркекке баары бир текич болсо да ылдый турабыз да. Мен кыйын, анан менин карьерам десе болбой. Мен ошондой эле деп ойлойм, бирок кеңешсе эркек киши деле түшүнөт го, мындай өзү жакшы карьера болсо булар деле макул дейт да. Мен чачтарач болуп 35 жашымда го. Анткени союз бузулуп, столойлор жок болуп, анан профессиямды өзгөрткүм келди. Эми мен жогору билимим жок десем да. Чачтарач болуп десем бул карганда сага 35 жашта чачтарачтан эмне чыкмак эле деп койду. Анан апам айтып, балдарым апама карады, 3 ай чачтарач болуп. Анткени менде талант бар да. Тоодо, жайлоодо балдардын чачын кырчым. Кошуналардын баардын чачын кырчым. Анан барып окуп келдим, сразу иштеп кеттим. Анан кийин айтып атпайбы, ой, молодец. Мен сенден эч нерсе чыкпайт деп ойлодум эле депчи. Ансандай ар кимдин таланты бар да, кошумча Алла Таалам бергенчи. Жамиле тырышчак, кылам дегенин кылат. Түз эфирге сиздердин бүгүнкү кош майрамыңыздарды куттуктап көрүүчүлөр да чалып атышат. Саламыңызды да жолдой бериңиз. Кечиңиздер менен. Рахмат, Алмаз. Кандайсы Алмаз? Денсаулыктарың жакшы иштедин. Жакшы. Алмаз Жамиле сиздердин бүгүнкү кирип келген кош майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эң биринчиден сиздерге Кудай буйрса эжемикөңүздөр баш кошуп жашап атканыңыздарга 30 жыл жана ошондой эле биздин эжебиздин 50 жылдык жашы бүгүн ушу кош майрамды майрамдап атасыздар. Сиздерге бактылуулук бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Жана оолдун урматын, кыздын кызматын көрүп, жана мына эл ой максатыңыздарга жетип, бактылуу карлыкты сүрүңүздөр.
Рахмат, Алмаз. Тайне болуңуздар. Биз сиздерди өтө терең урматтайбыз, кубанычтабыз. Баягы айтып кеткендей, жол алыса болсо кантейин дегенде мен сапардамын. Отпускадан кайтып келатам. Эгер жол жакыныраак болсо барат элек, сиздердин жакшылыгыңыздарга катышат элек. Дагы жолдо сиздерди бар болуңуздар. Рахмат, Алмаз. Сага да ушундай калоо тилектер. Сен да 50-ге чык, көкөм. Сен да ушинтип эми 30 жыл жаша. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Терең урматыбыз менен өзүмдүн жана үйдүн атынан. Акжол аман сен жет болгула. Россия Каракөл коомунун атынан сиздерди куттуктайбыз. Рахмат, аман сен жет болгула, жолдо болсоңор. Куттуктоолор жаадырылып келип баштады. Саламатсыздарбы? Токол экен. Кандай? Саламатчылык. Жаштар биримдиги. Куттуктай бериңиз, куттуктоо саламыңызды жолдой бериңиз, сиздерди угулуп атат. Саламатсыздарбы? Жамилече менен Угулуп Угулуп атат. Сүйлөй бериңиз. Байланыш үзүлүп калды. Жаштар биримдиги экен. Жаштар биримдиги. Şu konular düz bağlı gel. Mayli, rahmat. Бар болсын. Абдан сонун куттуктоолор бардыгы кабыл болсун. Эң башкысы ден соолук каалайм. Үйүңүздөрдө тынчтык болсун. Анан 3 баланын ата энеси болдуңуздар, чоң ата, чоң эне болдуңуздар. Ошол бакыт тууралуу айтып берсеңиздер кыскача. Эмнеге болгон, кандай болуп, чоң статусуна болдуңуз, кандай статусуна. Биз деле бирок мен өзүмдүн атамдын жолун жолдоп, мына 3 балабыз тең эле ата энелери менен байланышып, макулдашып эле үйлөндүк. Кудайга шүгүр өтөн. Бактылуу жашап атышат. Саламатсыздарбы? Дагы куттуктоо жолдошот. Саламатсыздарбы, кандайсыз? Жакшысыздарбы? Рахмат. Алмаз байке менен Жамилечени 30 жылдык юбилей менен куттуктап кетейин дедик эле. Рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ден соолук болуңуздар. Камераны. Чоң ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар. Рахмат. Куттуктоо сөзүңүздү улантып куттуктай берсеңиз болот. Сизди камерага тартып атабыз, угуп атышат. Колубуз бошколбойга бошколбой калды. Бар куттуктап келели десек, ушул жакта ар дайым чоң бактылуу жакшы бактылуу болуңуздар. Рахмат. Рахмат, балам, жакшы силер дагы ошо биздин жашыбызга жеткиле. Рахмат. Чоң рахмат. Куттуктоолорго. Үлгүлүү үй бүлө катары албетте чөйрөңүздөр кенен экен, баары куттуктап жазып атышат, чалып атышат. Биз талкуубузду улантып берсек. Кудайга шүгүр азыр 3 эркек неберелүү болуп, 2 кыз, кыздардан 2 небере. Күнүгө ошо видеобуз менен сүйлөшүп турабыз. Чоң ата, чоң апа деп койсо аябай сүйүнөбүз. Ошо биз өзүбүз ушундай кандай жогорку билимдүү болсок дагы балдарыбыз үчөөн тең ошо жогорку билимдүү болуп биз окубасак да балдар окусун деп аракет кылдык. Үчөө тең жогорку билимдүү. Кудайга шүгүр, өздөрүнүн жашоосу өздөрү менен. Билим жаатында билимдүү адам албетте билим жаатында эме дечикта. Эми биз окубай калдык депчи, балдарды окутайлы деп. Кичинекейибизден жашыбыздан эле балдарыбыз кичинекейинде эле ушуларды окутабыз, нукту бурабыз деп билимдүү жака деп тилек кылдык. Азыр кыздарыбыз дагы, келиндерим дагы жогорку билимдүү, күйөө балам дагы анткени баягы чубак ажы айтат го, эми билимдүүнү тачка сүйрөгөн бирөө албаш керек, кордоп коет депчи. Анан ошон үчүн балдарды негизи окутуш керек экен. Биз деле Советтер Союзу убагында окууга көңүл бурбай калган окшойт. Советтер Союзу жаңы бузулуп калды да. Эмне кылышын билбей элдер, лидер жок, талаада лидерди издеп, азыр жана арабиянкын издеп атышат жаштар. Лидер жок болуп калды да ошол мезгилде.
Илгери биринин артынан бири эле окуй берчи эле го мектепче ийип окууга тапшырыптыр деп. Азыр да ошентип атышат го. Ошондой Советтер Союзу кулагандан кийин ошондой мезгил болуп калды биздин убакка. Даже зорго эле үйлөнгөнбүз. Азыркылар бүттү себеби бүт бар болот да. Биздики бир жулкан бир төшөк эле. Экөөбүз кайненем капка салып берип коюп, кетирип автобусга салса, автобусчу булардын кошунасы экен. Жамиля мен Алмаз пактага кетип атабы деп коюптур. Бирок ошол мезгилде ошондой болуп калган. Аябай Азыр жаңжалдарда септегендин артында магазин жок, бүт жабык. Мен бутума эч нерсе таба албайм. Жаңы бут кийим кийгизип кетирели дейт. Магазиндер бүт жабык, эч нерсе жок. Ушундай мезгилде үйлөнгөнбүз. Анан экөөбүз квартира алып, батирлерге кичинекей квартира барабыз. Бир ылай жактарга барып алып жашайбыз. Ошентип атып, азыр үзүрүн көрүп атабыз, Кудайга шүгүр. Биз жыргап эле Кудайга шүгүр деп эле жашай бере турган заман экен. Силерге дагы куттуктоолор келип жатат. Наргиза Бакирова дейт. Алмаз байкем, жеңем бактылуу болуңуздар. 30 жыл юбилей, туулган күнүңүздөр кут болсун. Рахмат, Наргиза. Гүлдөрдү жөнөтүшүптүр. Саламатсыздар, бешиңиздерге ийгилик, тилек, гүлсүн сатарабы саламатчылык. Чоң рахмат сизге. Жемиле жеңе 50 жаш кут болсун дейт. Дагы жөнөттүр Наргиза Бакирова. Бурмаш Карабекова салам жолдоп атат сиздерге, кандай жүрөсүздөр дейт. Жакшы, үлгүлүү биздин жубайлар биздин онлайн радиодо, биздин студиябызда. Толгон токой куттуктоолордун баардыгы кабыл болсун. Сиздерге да ден соолук каалайбыз. Биз көрсөтүүбүздү улантып эле. Эми азыр негизи эле акыркы жылдардагы статистиканы алсак, ажырашуу көбөйүп атат да. Эми ошол маселеге сиздердин пикириңиздер, көз карашыңыздар кандай? Эмнеден улам ажырашуу көбөйүп жатат деп ойлойсуздар? Жаштарда эмне жетишпейт, кандай баалуулуктар жетишпейт негизи? Илгери биз Советтер Союзунун убагында окудук да мектепте. Бирок ошол убакта биз окуганда этика, эстетика деген сабакты берчү да. Адам өзүн кандай алып жүрүш керек, өзүнүн гигиенасын кандай алып сакташ керек, ушул жөнүндө мындай адам менен адам сүйлөшкөндө аз да болсо окутчу да, кичине болсо дагы тарбия бар болчу. Андан кийин дагы кандай десем, азыр кошу немеде биздин ушундай немелер баалуу сабактар азайып кетти окшойт деп ойлойм да. Ошо илгери биз мектепте окуп жүргөндө жанагы согуштун ардагерлери, эмгектин ардагерлери, көп балалуу энелер ушулар келип бизге мындай неме кошумча сабак өтүп мындай кеп кеңештерин берип турчу эле. Ошол жактарынан жетишпей табы. Билбейм, ушул кичине тарбия жагынан дагы дейм да, ушу кичине согундук дагы. Анын үстүнө мына биздин мамлекет дагы кичине алсыраак болуп, элдин баары аз талаалап жүрөт. Ошо ар ким өзүнүн эки жакты көрүп, ушу боло берет. Бизде болот го, күйөөсү Кыргызстанда аялы чет жакта же болбосо кояй деген киши жок. Аралыктагы көп нерсени чечет дегендей майнеде айттыңыз окшойт азыр. Биз дагы бирок чын ошолду аябай билет этет да. Мына экөөбүз деле бул 6 ай иштеп, 6 ай Кыргызстанга барчы да. Анан эне баланы караш керек да. Эне мен мисалы үчүн ушу баламды үйлөнбөй сайын Россияга жол тартканым жок да. Балдарды. Мен кошунанын балдары Россияга кеткен энелерин көрчүм да. Балдары скамейка уктап калып, ачка калып, ошолорду көрүп, анан балдарымды таштабайм дечим да. Анан бирок мен да өзүм апам 1,5 жашында мени эмеге берип коюптур, чоң апамачы. Чоң апам азыр мен апамдын мээрим жок да менде. Эми чын-чынына келгенде эле апам кылса да таарынат. Энемди сагынам, чоң атамды сагынам. Бирок кийин энелерге балдардын мээрими жок болуп калат. Ошондон да коркуш керек эне. Азбы, көппү сабыр кылса, Кудай кааласа баары да болот да. Баланы таштабаш керек. Эч жокта таштабаш керек. Энелер
билбейм, мен да азыр келиндериме айтам, бөлгүм келбейт, биякта көп акча, мисалы үчүн азыр деле бул балам келсе 100 миңдей ишке киргизип коет да. Мен айтам, коюңур чогулга. Азбы көппү чыдагыла балам, мен да чыдагам. Жаман, жакшы кеп болот, өйдө төмөн бүттүгүнө чыдасаң анан бүлөө болот да. Анан ошону азыр деле эстей берем да. Энелердин тагдыры эмне болот? Азыр ойлоп атат, балдардын тагдыры эмне болот депчи. Бир 20-30 жылдан энелер карайт да. Алардын тагдыры эмне болот? Бала мээрим бербесе, менин сиңдим бар менден кийинки. Ал мынтип апа деп чыттайт да апасынчы. Менде андай жок. Мен чоң апам эстей берем, түшүмө эле чоң апам кире берет. Түшүмө баскан турган чоң атамкы дей берем да. Эне менен баланы бөлбөш керек. Бөлбөш керек да. Ошону азыркы Атанын жаштар милдети сабыр кылыш керек. талаага чыгуш акча табыш керек. Багып туруп анан таштап кетишет, анан ошойдон барышат 2-3 жылдан кийин анан 3-4 жашка чыгып калат. Эми энелердин өздөрү деле айтып калат да, эми аралык 2-3 жылда көрбөдүм, анан 6 айында таштап келгем, анан азыр мээримим такыр жок. Жабышат, бала жабышса деле эмнегедир чуртуп ошентип тура менде жок болуп калат экен такыр эле мээрими депчи. Анткени мен өзүмөн айтып атпайм, мен өзүм практикамда айтып атам. Менин апам айтып келем да, мени эмне аяка берип койдуңуз? Эми кайнат, илгери кайнаталарга баш ийчи да. Анан тиякта балдарыңар турат го, бизге бергиле десе берип коет. Ошондо 9буз, 9-унун ичинен мен бөлүнүп турам. Алар 8-и бир да. Сүйлөсө сөздөрү бир, эмесе бир, анан меники алыс. Ошон үчүн бөлүнбөш керек. Колдон келсе, азыр эмне бүт эле бар го, билбейм, сабырдуулук керек да. Бөлбөш керек. Ошол балдарга, энелерге айтарым ошода, эч жокта бала менен энени бөлбөш керек. Баягы бир эле жамандык болуп өтүп кетпесе, итак эне баланын жанында болуш керек да. Мен да кичине мен Северде 5 жыл иштедим да, Ханты-Мансийский автономный округда иштеп келип, анан ушу Москвага биринчи келип калып, анан бир жерге немеге барып калдык, день рожденияга. Анан ВДНХда болчу да, ошо ВДНХга барсак, кечинде чоң кафе экен, биягында свадьба болуп атыптыр, биягында день рождения, биягында дагы бир юбилей, ичи толо ушундай адамдар да. Мен көрүп алып, аябай таң калгам, азыр кийин көнүп калдым да. Ошондо түнү менен ошол жерде отурат экен. Анан эртең менен неме ачылганда, мындан 5 жыл мурун да, метро ачылганда тарап кетишет экен. Ошо мынау чаржайттык адамдар өзүн өзү билемдик, кечкимди көзү билбестик, ушинтип ушундай боло берет турбайбы дегендер ошо биздин кыргыздын жаштарына көбүн бузуп койду да, действительночу. Анан кийин жана Жамил айткандай дагы ата эне мээримин көрбөгөндөр да кийин ата энесине кайрымы жок болуп калат. Башка кишиге деле кайрым жок болуп калат. Анан эми айла жоктун окаты болот, Кудай буйрса, Кыргызстан оңолсо кайрым ушу бир поколение ушундай болуп калат, эми андан кийинки поколениялар может ажырашпай жакшы жашап, бактылуу жашагандар көп болот болуш керек, мен ошентип ишенем. Ооба, айланып тегеренип келип эле өлкөнүн өнүгүүсүнө барып суроонун баардыгы ошого такалат. Албетте өнүккөн өлкөдө баардыгы жакшы болот да. Ал эми Супаранын WhatsApp номерин дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. +7926 924 72 80. Дал ушул WhatsApp номери аркылуу биз менен байланышыңыздар. Ошондой эле Супара каналынын Одноклассники, Instagram, YouTube, Telegram социалдык тармактарынан дагы күзөтүп барсаңыздар болот. Кандайдыр бир той маарекелер болобу, өздүк майрамыңыздар болобу, жакындарыңыздын туулган күнүнө дагы Супара каналы менен бирге белгилеңиздер. Мекендештердин үнүн биз жеткиргенге ар дайым даярбыз. Студиябыздын эшиги ачык. Студиябыздын бүгүнкү коноктору бактылуу жубайлар Алмазбек мырза менен Жамиля эжеке. Айтсаңыздар, кийинки суроо мындай болмокчу да. Бизде илгертен бери калыптанып калган каада салттар бар да, тартиптер, ошонун баардыгынан өтүшөт да. Негизи бул ошол аял затына, келиндерге туура келет да. Анан азыркы замандын талабына ылайык кандай болуш керек, же болбосо каада салт сакталып калыш керекпи? Азыр мындайча айтканда, орусча айтканда современный жашоо деп көп нерселер деле унуктуп деле калып кетти да. Келиндерге тиешелүү мисалы ата энелери чечип койгон учурлар болот, жаш жубайлардын
кандайдыр бир өздөрүнүн пландарын мисалы үчүн эми ким эле коюш керектир аларды? Башка жашап, башка кайне кайнтам менен бөлөк дейсиң. Ооба. Ошондой мааниде негизи. Бирок мен ага каршымын. Да, мисалы үчүн мен деле келиним азыр бөлөк эле, бирок азыр мына тойлордо кафеден өтүп атпайбы? Эмне үчүн биздин келиндер тартиби жок болуп баратат? Илгери паланчанын келини келип салат жасап, паланчанын келини келип нан кылды. Бүт келиндер ревизиядан өтчү мындайча айтканда. Азыр эч ким кызмат кылбайт. Мисалы үчүн мен барсам, кайнтам үйүнө барсам, сразу эле салатын алам же бир нерсесин алам. Мен кылып берейин келгиле депчи. Андай болбой калды, келиндердин баары кафеге эле барат, чойкоюп, анын ким экенин, ичинде эмне бар экенин билбейсиң. Келин жөнүнө жасанганын өңүн билесиң, ичинде эмне бар. Ошол жерден мисалы үчүн тойлорду үйгө кылса, жанагы сен расход жок эле, тойду үйгө кылса, тиги келин келип кызмат кылса, бири-биринен басканын, турганын үйрөнөт да. Тигин чоң агаларын мисалы үчүн экөөбүз ээрчип баратышып, бир кеңешсек, жаш келин келип караса, жаман жагыбызды таштап, жакшы жагыбызды алат. Туурабы? Ошондойлор жок болуп калбадыбы азырчы? Ошого мен да мынтип карап туруп, может үйдө кылса, ушулар келип кызмат кылса, үйрөнөт беле деп өзүмчө ошентип берем да. Эми заманга жараша эле азыр баарын эле кафеге тигип коюп, белен оокатка эле барып келип эле акчасын алып эле жөнөтүп атпайлы. Ооба, туура. Када салт сакталыш керек. Када салт сакталыш керек эле да, ошондо кыргыздарда өзүнчө башкача эл да, урук-урукка бөлүнүп. Тайке жээн болуп, аябай дегенде көп татуугандар. Анан кийин чет жактарда көпчүлүк болот. Биз жаш кезде билем. Менталитеттерине ылайыктуу нерселерди жасашат. Ошо колунан келбеген келиндер, мисалы үчүн, паланчанын келини паланча экен, эч нерсе кыла албайт экен деп калса, ал келин чейир алып эмкиде барат да. Мени монтип айтышыптыр депчи. Андайлар азыр жок болуп атпайбы? Жакшы келинди айтса, ошону лидер кылып айтып келет да. Мисалы үчүн мен айтып барам да, ой, паланчанын келини кыйын экен, урпасы эле чай алып келип койду. Ой, паланчанын келини мындай экен депчи. Мен балам күлүп калат, апа сиз эл менен жашай берет. Мен дембе, башкалар деле биз ошондой айтат экен депчи. Келиндерими мен өзүм эле тандагам. Неме, бул экөөбүз кеңешебиз дейм. Бул сиз мен муну айтып коем, сен президент болуп отур, аткаруучу бийлик мен депчи. Буга айтам, паланчанын кызы бар экен, түгүнчанын кызы бар экен, паланча экен деп анан ошентип тандадык. Эки келин тең эле өзүм алып бердим. Бактылуу жашоо. Бирок балдарга неме бердик, убакыт бердик, сүйлөшүп билим берип. Сүйсөң ал дедик да. Анан бирок мына үчөө тең эле Кудайга шүгүр, неберели болду. Жакшы эле ошо биздин тилден чыкпай аларда. Так эле чыгышпайт. Биздин тилди алышып. Ошону айтайын дегенмин, мен өзүм билем дегендер толтурат азыр. Эми өзүм билем десе да бар, андайлардан Кудай сактасын. Кайненем менен тең айтышкандар бар, андайдан Кудай сактасын. Эки келиним тең эле мындай апа деп, ата деп турушат, биздин көзүбүздү карап турат. Анан биз да алардыкын карап турабыз, балам депчи. Анан мен чокчоңдой берсем, келиндерим алар деле тескери карап кетет да. Анан жакшы эле урмат сыйдабыз, жакшы, Кудайга шүгүр. Финансылык жактарын өздөрү чечет азыр. Финансыны мен урушам, өзүңөрдүкүн өзүңөр чечкиле. Кээде жардам беребиз. Ушундай бир билекет болуп калса, айтак өзүңөрдүн оокатыңарды өзүңөр кылгыла деп балдарым, баягы керегем сага айтам, келиним сен ук деп балдарым эле айтып берем. Келинге айтпайм да. Өзүңөр жашагыла, өзүңөр алгыла деп эметип кармайм, булгун чыкпайт. Мен секей минтип калдым. Айттымбы я депчи. Ошо эненин сүтү жууп кетет экен да, минут сайын. Анан мен айтам. Жары кошумча ошо небере деген өзү башкача болот экен да. Анткени мен баягы тала түздө көп иштеп, балдарым кичинекейинен кандай чоңойгондо деле жакшы көрбөй калдым. Бүт ошо балдарыма ата да, апа да ошо жамиле болду да. Бүт өзү тарбиялап, өзү чоңойту, окутуп, чокутуп. Мектепке да бүт ошо өзү апарып, өзү неме кылып. Анан кийин небере кандай десем, небере ошо балаңдын кичинекейиндегисин өрүгүнөн иширим болуп. Анан дагы экинчи жагынан алар сенин мына жылаңды узарткан, сен уландың болот экен да. Ошого дагы ушундай аябай мындай колуңа билбейм, иши бергим эле келе берет да ушуларга, бир нерсе алып бергим эле келе берет. Небере бермечи. Бул кыйкырып урушат.
Барбайсың, барбайсың. Акырында барып анан кайра көнөт анан. Жок, көнүп алат дейм да, анткени ушундай Ушундай ата-энелер керек да. ушундай ата-энелер бар да, мен айтам. Жаңгыз эле бала болчу экен да, эми жаңгыз эле бала болчу экен, анан мойнуна көтөрүп жайлоодон өрүк жейин десе, ылдый жакка түнү менен келип алып берчү экен да. Мен муну ошончо ошорум да, эми көп беркелетпей. Алып барам деп барганда эле алып бар депчи. Тайтам рахмат ошончо эле жайлоодо түндө туруп алып өрүк жейм деп кыйкырса, атты имеп алып түнү менен алып келип өрүк алып келген. Элестетип берем. Ана муну айтам деп паланча телефон, компьютер дешет да. Аталарын алып бергенбиз илгери Монголияда иштеген жакчы. Ошондо эле алып бергенбиз. Алып берет атасы да. Балдар бактылуу болгону биздин бактыбыз да. Албетте. Балдарың болбосо кайдан бакыт. Сиздер дагы ошо балдарыңыздардын маңдайына ар дайым аман болуңуздар. Анан кандай жумуштарда иштедиңиздер 30 жыл аралыгында? Сизден баштасак, мырза. Менимче көп тармактуу жумуштарды аркалагансыздар, э? Жок, мен ушу Советтик армиядан келгенден кийин ушу шопур болуп иштегем. 91-жылдан бери ошондон ушу кезге чейин шопур болуп иштеп келдим. Азыр ушу Мозгор транс иштейм, 6 жыл болду, Кудай буйрса. 6 жылдан бери Москва шаарындасыздар. Бирок ошо өмүр бою иштеген менен мен болгон ушу Нарын гидроэнергостройдо иштедим, бир 6-7 жыл. 4 эле жер иштедим, андан кийин Северде барып бир фирмада иштедим. Ал жерде да бир 5 жыл. Андан кийин ошо Монголияда барып иштедим, бир дагы жакта да 5 жыл, анан бул жерге калдым. Ошо 4 жыл өмүр бою иштеген ишимде ушу 4-5 эле жерге иштедим да. Анан 1 айдан 2 айдан иш которуп, иштин жакшысын издеп неме болгон жок. Ошо кайсы жерде иштесем, башында кыйналыш болуп, кийин жемишин баары берет экен да. Ошо Кудайга шүгүр азыр ошо. Монголияга Ошо бир убакта ошондой ошол жакта жумуш иштеп келген кишилер келип анан Каракөлдүк иш иштеп келип, анан Каракөлдөн көп адамдар барабыз деп аракет кылышып, ошо резюме жөнөтүп анан случайно барып калганбыз да. Биз электронный почта менен кат жөнөтсөк алардан жооп келди. Ошо барып калдык. Ошо Матаев Асан экен аябай эмгеги зор ошо киши бизге. Анда жана компьютер, электронный почта деген түшүнүк жок да бизде. Анда факс дегендер болчу. Ошол адам электронный почта менен биздин запросторду жөнөтүп, резюмелерди жөнөтүп, көп кыргыздардын ошо барып келишине ошо киши себепкер болду да. Бизге да, мага да биринчи биз барганбыз. Айдар деген бала экөөбүзгө да ошо киши тынбай каталышып, улам жообун бизге айтып, кайра биздикин аларга жөнөтүп атып, анан ошентип барып калганбыз. Монголиянын каймактардан. Мен бир нерсени сурагым келди. Мисалы азыр эми жаштар таанышып аткандай соц тармактар менен таанышат, анан кийин эми жолдору толтурат, анан мага кызыксыз да эмнегедирчи. Анан кандай болгон сиздер маалда телефон жок, соц тармактар деген жок. Ошол мезгилдеги мисалы таанышууларды, ошол мезгилдеги окуялардын баардыгы мага мындай даамдуу, бир башкача элестелип берет да. Кызыктуу окуяларды айтып берсеңиздер. Концертке барып илгери завод Достук деген бизде жана азыр зонный шотказ Достук деген челек эмелер чыкчы. Анан ошол жерде 3000 киши иштечи да. Ошол жерде мен повар болчумун. Жо мен окууну бүтүп келип, анан адил кадрга кирсем, узун бала туруптур да. Мага узун жигиттер бирок жагат да. Эми карап өтүп кеттим депчи, анан эми бул да ишке кирди 19 ноябрда, мен да ишке кириптирмин да. Кийин үйлөнгөндөн кийин карап атпайлы. Ошентип өтүп кетти. Мен иштеген иште мунун карындашы, жеген карындашы иштейт экен да. Анан ошо оокат жеткизип калат, деп карап коем. Мен ишке кирген ушул бала деп коем да. Анан кийин концертке чогуу барып калып атпайлы. Анын карындашы менен биз барып, анан булар келип ошентип таанышып, анан болбосо
бир досум менен келген анан досум мени жактырып неме дептир да мен жеткирем десем болсо шарт секин мен жаныма жылып анан мен жеткирип келейин деп менен кел. Ошо мен ушуну колуп калам. Досуну колуп калышка аз калган турбайсызбы? Айтканда. Анан автобустарга чыгабыз бул айткандай. Негедир эле эметип саат 4-тө элдин чат автобустар колонна болот да. Анан 4-тө мен да чыгам, бул да чыгам, ошентип жолугуп калабыз. Кайра эртең менен келатканда эле жолугуп калабыз. Ошентип эле телефон деген жок. Менин остановкама чыкпат бул. Билбейм, бул атайлап күтүп турабы иши. Жолугуп калабыз, анан ошентип улам жолуккан сайын неме болуп бир-эки сөз сүйлөшүп ошентип анан жакындашып. Күтүп турабы деп элесем, коймаңыз. Тамашалап атам. Неме? Мен эки остановка өтүп кетем наракка, ошо жака барып түшүп, анан мени үйгө киргизип койгон кайда кетет. Ошондон Узатышы илгери аябай мындай романтичный болчу, азыркыга карап жанагы бир-бири көрүп видео бузуп менен сүйлөшүп атышпайбы? Телефонда. Сеттен кат жазышып, таанышып, баарын билип, сүрөттөрүн көрүп, биздин убакта андай эмес болчу. Если неме болсо бирөө жарымдан кат жазып берүүчү. Же ушинтип жолугушуп, анан ошол убакта азыркыга караганда убакыт да кенен болсо керек деп ойлойм да. Азыр эми шашып аткандар, азыр эми ооба өнкет эле анан акча көп табалы, анан кийин шашып эле жүрүшөт адамдардын баардыгычы. Анан кат жазышкан убакыт мен да кичине элешип калдым ошол мезгилде. Телефон окууну бүтүп аткан, мектепти бүтүп аткан мезгилдерге барып, анан телефон пайда болду ага чейин. Бизде деле ошол кат жазышып, ушундай мезгил кичине болсо да элешип калдым да. Анан элдин дагы көңүлү кичине мындай тогураак болсо керек дейм да. Кеңпейим. Эч ким монтип байлыкка жутунуп, ушу бар нерсеге топук кылышып барсы. Биз деле ушундай немебиз жок болчу ойбуз. Аябай эми азыр каалап мынтел антел мындай деп. Если ниетиң түз болсо, только жакшы нерсени ойлосоң, бирөө жарымга жамандык мындай нерсе ойлобосоң эле Кудай Таала берет экен бирок биз деле аябай деле бирок андай неме болгон жокпуз. Кудайга шүгүр, Кудай Таала берип атат. Өзүбүзгө ылайык жашообуз бар. Правда, жемле. Азыр эми кайда баспасаң нерв оорулары, адамдар ошентип азыр кишиге жашоолошуп калды, неме да? Кичине болбогон нерсе бул. Илгери эмгектенген адамды көрүп эле баары эле артынан эмгектене берчү да. Лидер өзгө эле азыр тияктан акча табам, бияктан акча табам дешип эле бияка баса берчүпөй баардыгычы. Анан заман ошондой болуп калды, азыр эч жерде илгеркидей иш жок. Анан бир техникаң болуш керек, бир нерсең болуш керек, ошто акча табыш үчүн, семьяны багыш үчүн. Ансыз жеңил болбой атат. Эми азыркы жаштар деле түшүнсө болот, аларга да аябай кыйын. Илгери жайлоо каникулда балдар барчу эле, чоң аталардын колунда жүрчү эле, азыр андай жок да. Баардыгы эле азыр Москваны көздөй жөнөйбүз. Туура. Сиздер менен 30 секундалык оюн өчтүрүүбүз. Жөн гана эркелеткен, жан дүйнөгө жага турган сонун сөздөрдү бат-бат айтасыздар. Мисалы, жаным макулдум, анан кийин коюнайын бүтүрүп 30 секунданы мен санап турайын. Бул айтсыңар. Ким көбүрөөк айтабы же кандай? Ооба, кийиңиздер көбүрөөк токтобой калыш, токтобой айта беришиңиздер керек да, токтоп калган утулуп калат. Убакыт кетти. Жаным менен алтыным. Күмүшүм. Сөздөрүңүздөрдү айта алыңыздар экинчиңиз. Кубатым, канатым. Аппагым менен. Жамилеже чамдаңыз. Утулуп каласыз азыр. Түйдө жакшы эле эркелетчү. Эфирде сүйлөп атасызбы? Шумкарым. Сиз. Улан террористтер. Коенегим деп. Көчөгө мышыгым деп баштады.
Ким жеңди ошондо? Жеңсин. Эже бир аз сүрдөндө окшойт, уялды окшойт. Үйлөрү жакшы берип Дал ушул убакытта мүнөттөрдө биз Супара каналынын онлайн радиосунун угармандарына, көрөрмандарына кайрылалы. Кандайдыр бир жакындарыңыздарды куттуктап, элек алгыңыз келсе, жолдошуңузду бутуман алкагында түзөтүп талкуулагыңыз келсе, Супаранын WhatsApp номери сиздер үчүн иштейт. Жазып алыңыз +7926 924 72 80 дал ушул номер аркылуу биз менен байланышсаңыздар болот. Студиябыздын ишиги сиздер үчүн ар дайым ачык, мекендештер. Бул жерде эмне окшойт? Немеден пайдаланып мен дагы жолу келинчегимди таппайм, уруксат берсеңиздер. Эмне туган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Кандай гана сонун көзүрмөндөр, бактылуу болуңуздар, чөйрөлүү болуңуздар, урмат сыйындырыңыздар. Бербесеңдер ыраазы болчумун. Ушундай өзгөчө күндө бул бербесе окшошпой калатпы? Апарет белек. Чалма бары бар. Ал эми эфирдин соңунда дал ушул бактылуу, үлгүлүү жубайлардын урматына Москвадагы Кыргыз маданий борборунун жетекчиси ырчы эжекебиз Гүлшайыр Мырзабаева алдыда болгон созмокчу. Мен дагы убакыттан пайдаланып, бүгүнкү ушул туулган күнүн ээси Жамил эжени куттуктап, өзүнүн жакшы көргөн нуру экен, жүрөк сыры деген ырды аткарып берейин.
Açılgan gülgö jet albay armanda le gana ötür. Getem mi da getem mi da getem mi. Көрсөтүүбүздө айрым соңунда сиздерге сөз берели. Жыйынтыктайбыз. Рахмат сіздерге ушинтип бизди чакырып ушундай кеңешибизди алып бактылуу үй бүлө деп бизди сыйлап койгоңор үчүн чоң рахмат. Силерге да ишиңерге ийгилик, ушу ишиңер өркүндөп өсө берсин. Оорубагыла, сыркабагыла, жүзүңөрдөн күлкү кетпесин. Дайыр жол ушу ишиңерге ийгилик. Рахмат силерге. Кыргыз элинин ушу Москвада мен Супара каналды бир 2-3 жылдан бери байланышып, бир жактарга барганда тартып жүргөндөрүм ушу кыздарды көрүп жүрөм. Рахмат кыздар, ушундай немени ачып, анча-мынча бизди Кыргызстандан келип ким тартмак эле. Ишиңерге ийгиликтер болсун, ар дайым ушу бакубат жашоодо жашайлы, алыс жерде жүрөбүз. Тапкан ташыганыбыздын Кудай берекесин берсин. Жүзүбүз жарык болуп, ушундай каналдарды Кыргызстанга ачкыла. Рахмат Москвада кызмат кылып жүрө бергиле. Чоң рахмат үй бүлөңүздөрдө ар дайым тынчтык болсун. Супара каналынын эмгек жамаатында сиздерди бүгүнкү кош майрамыңыздар менен чын дилден куттуктайбыз. Бала бакыранын өмүрү узун болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Ар дайым сый үстүндө жүрүңүздөр. Сен мага керексин, өмүрдө жалгыздыкты сезбеш үчүн, уйкум жок, оюм күндө кезбес үчүн, үмүттүн шоолалары өчүп калып, өзүмдөн өзүм безип кетпес үчүн. Сен мага керексин, сиздер үчүн бул фразалар. Өзүмдү назик аял сезиш үчүн, оройлук сапаттардан кетиш үчүн, тапшырып өз колуңа келечегим, ээрчишип бир өмүрдөн өтүш үчүн. Сен мага керексин. Дал ушундай фразалар ар бир үй бүлөдө жаңырып турсун. Ал эми радио угуучулар, Супара каналын күзөтүп барыңыздар. Дагы бир ирет WhatsApp номерди жазыңыздар. Ошондой эле YouTube, Facebook, Telegram, Одноклассники соц тармактарда дагы Супара каналын терсеңиздер, күзөтүп барыңыздар. Ал эми байланыш WhatsApp номерин сиздерге дагы бир ирет кайталайм. +7926 924 72 80. Телефонуңузду алыңыз дагы, сактап калыңыз.
Эскерде Супара каналы сиздин ар бир мүнөтүңүздөргө кубаныч тартуулат. Доимо аракет түз эфирлерде сиз менен болууга ардайым даяр. Онлайн толкунда сиз менен бүгүн Надира Бегим Капарова болду. Амандыкта жүз көрүшөлү.